Салам достор, бүгүн ушул малиналардын сорту боюнча сөз кылайын деп чечтим. Себеби менен сурагандар көп болуп атат да, кайсы сортун тиге койсом, кандай болсо жакшы болуп кетет депчи. Анан мен да ошол процесстен өткөм да, убагындачы кайсы сортун тиксем кандай болуп кетет деп. Анан мен билгенден бир 7-8 сорту бар да малинанын. Полька, Полана, Пшехиба, Маравила, Мапема, Химбатоп, Эндросадира, да бир балеке Зюгана дегендер түрлөрү бар. Анан изденип жүрүп, баягы ар кимисин сурайсың да, бул кандай болот, ал кандай болот десең, баарын эле мактай берет элдерчи. Анан кулакка сиңип калган баягы көнүп калган Полька, Полананы көп эле угуп жүрөбүз го. Анан ошодон көбүрөөк тигейинчи элдер жөндөн жөн аны тикпесе керек дедим дагы, ошону тиктим. Анан элитный сорттон дагы Пшехибадан бир карта кылып тигип койдум. Анан бышты, аны терип алып, жана приемный пунктка алып барасың да. Алып барсаң, алар экиге эле бөлөт да. Местный, сортовой депчи. Анан сортовойдун арасынан сеники Маравила экен же Пшехиба экен деп отурбайт. Сортовой бир баада кетти. Анан сен кымбат көчөттөрдү алып отургузгансың, мындайча айтканда, немеси мааниси жок болуп калат экен да. Анан эң эле жакшысы ушу Полька, Полана мындай недооцененный болгону менен баасын айтып атам да, арзаныраак да беркилерге салыштырмалуу. Бирок ушул эле оптимальный вариант экен деп ойлоп койдум да. Кээ биркилер айтат, анын болбогон даамы жакшы эмес, наркы берки депчи. Ооба, ал менен эч спорт этпейм, себеби местный малиналар бар го, ошого жетпейт бирөөсүнүн дагы немеси. Менин байкашым боюнча. Местный сорттогу жанагы Шапка, Мономаха, наркы берки деген сорттогу малиналар жакшы. Бирок деген жери бар, алар бир аз жумшагыраак, эзилген, ошондой болот да. А бул сортовойдо деген баасы да бир 20-30 сом кымбатыраак алат. Анан экинчиден каттуу болуп, баягы тергенде да сонун бул, эзилип кетпейт. Ошол себептен баягы мага ушу көп суроо берген адамдарга видео тартып чыгарып коеюн дедим. Оптимальный варианты ушул Полька жана Полана. Колдон кезде Поланасы жакшыраак экен. Менин тандоом ошого болду да. Ошол муну карасаңар эми. Бул жерде азыр жыглайын деп турат да. Уже мөмө байлады, ылдый жактан бери. Уже эле ушундай болуп атат. Эртең нолор кызарып бышсынчы, кайдымгыдай эле ийилет ночь, жерге ийилип. Анткени былтыр ошондой болду да. Нолордун ар бири ошентип мөмө түйгөндө ошондой болот экен да. Ошон үчүн менин лично советим, кайсыны тигип кандай кылам дей турган болсоңор, ушу Полька, Поланадан өтөрү жок. Бул эми баягы катарында болуп атат да, бизнес катарычы, өстүрүп сатмай. Анан для себя жейм десеңер, бир ряд местный малинадан тигип кое бергиле, өзүңөр үчүн варенье кыласыңар, башка кыласыңар. Ошол.